Москва, Казахстан границага чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard. Өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Толук маалымат 7 985 060 88 84. Адахан Мадумаровдун мандаты боюнча апелляциялык арызы канааттандырылган жок. Бүгүн 4-июль күнү Свердлов райондук сотунда Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Адахан Мадумаровдун мандаты боюнча апелляциялык арыз каралды. Мадумаровдун жактоочусу Сейитбек Давлатов Супер KG порталына билдиргендей, Мадумаровдун апелляциялык арызы канааттандырылган жок. Бишкек шаарынын административдик соту БШКнын Мадумаровдун мандатынан ажыратуу чечимине карата апелляциялык арызыбызды канааттандырган жок. Азырынча БШКнын чечими күчүндө 10 күндүн ичинде кайра кайрылабыз. Бизге буга убактыбыз да, укугубуз да бар, деди ал. Ошондой эле жактоочу 1-май райондук сотунун Мадумаровго чыгарган өкүм күчүнө кире электигине карабай шашылыш түрдө мандатынан ажыратып салганын белгилеп, мындай чечим көптөгөн күмөндүү суроолорду жаратып жатканын кошумчалады. Эске салсак, Борбордук шайлоо комиссиясы 26 апрелдеги жыйынында парламент депутаты Адахан Мадумаровдун ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон. 26 мартта 1-май райондук сотунда ага карата өкүм чыккан. Чечимге ылайык ага коюлуп жаткан айыптар боюнча күнөөлүү деп табылып, кылмыш жоопкерчилигине тартуунун мөөнөтү өтүп кеткенигине байланыштуу жаза дайындалган эмес. Өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы өзгөртүүсүз калтырылган. Мадумаров райондук соттун чечимине каршы шаардык сотко даттанган эмес жана 26 апрелге караган түнү эркиндикке чыккан. Булак Супер KG. Орусияда 14 жаштагы кыздын жылаңач сүрөттөрүн сатып алган өзбекстандык мигрант кармалды. Орусиянын Балашиха шаарында 6 айлык кыздын жылаңач сүрөттөрүн социалдык тармагына жарыялаган өзбек жараны кармалды. Бул тууралуу орус басылмалары жазышууда. Маалыматка караганда, полиция 14 жаштагы 6 айлык кыздын сүрөттөрүн жарыя кылган деген чек менен Өзбекстандан келген эмгек мигрантын кармаган. Тергөөдө 38 жаштагы мигрант бир нече жылдан бери Москва облусунун Балашиха шаарында иштеп келгени аныкталган. Ал былтыр ноябрда Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Нахимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2. Метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. ВКонтакте социалдык тармагында аялдын аты менен фейк баракча ачып, жашы жетилек кыз менен таанышкан. Андан соң ага интимдик сүрөттөрүн жөнөтүү үчүн акча убадалаган. Натыйжада ал кыздын сүрөттөрүн сатып алгандан кийин баракчасына жайгаштырган. Бул боюнча кыздын апасы билип калып, укук коргоо органдарына кайрылган. Полиция жашы жетилектердин порнографиялык сүрөттөрүн коомчулукка жарыялоо жана 16 жашка чыга элек адамга зомбулук көрсөтүүсүз бузукулук кылуу беренелер боюнча кылмыш ишин козгогон. Булак Супер KG. Маркум Кремтөбөл Камчы Көлбаевдин жакын тууганына катталган жер мамлекетке алынды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка ылайык аталган кызмат Көлбаев былтыр Чолпон атадагы жүргүнчүлөрдү ташуучу автотранспорт ишканасынын 1 гектар жерин менчик алып, жакын тууганынын атына каттатканын аныктаган. Сметалык баасы 21 миллион 315 миң сом болгон жертиликке министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттигине өткөрүлүп берилди деп айтылат маалыматта. Булак Супер KG. Өзбекстанда жашы жетилек өспүрүмдөр үлпөт той өткөрүштү. Өзбекстанда жашы жетилек өспүрүмдөрдүн үйлөнүү үлпөт тою талкууга жемдаштап, алардын ата-энелери жазага тартылмай болду. Бул тууралуу өзбек басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка караганда, үлпөт тойдун кадрлары социалдык тармактарга тарагандан кийин алардын жашы жетилек экендиги белгилүү болгон. Эркек бала 16 жашта болсо, ал эми кыз 17 жашта болгон. Болчу жараткан окуя балдар акыйкатчысынын көзөмөлүнө алынды. Ата-энелерине карата административдик округтун кодексинин 47 беренесине ылайык чогултулган документтер сотко жөнөтүлдү деп айтылат маалыматта. Белгилүү болгондой, Өзбекстанда үй бүлө кодексине ылайык нике курагы 18 жаш. Булак Супер KG.
Садыр Жапаров Астанада Кытайдын төрагасы менен жолукту. Кече 3-июлда Садыр Жапаров Астана шаарында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында Кыргызстан менен Кытай көп тараптуу өз ара аракеттенүүнүн маанилүү маселелерин жана Кыргызстан 2024-2025 жылдары ШКУга өлкөнүн төрагалыгынын алкагында Кытай менен тыгыз кызматташууга даяр экендигин айтты. Кытай Кыргызстандын негизги соода жана инвестициялык өнөктөштөрүнүн бири. Жылдан жылга эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүүнүн өсүшүнүн оң динамикасы байкалууда. Садыр Жапаров бир алкак бир жол демилгесинин негизги түзүүчүсү болгон Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун белгилеп, анын өлкөлөр ортосундагы кызматташтыктын жана өнүгүүнүн символу катары маанисин белгиледи. Ал бет эл өткөрмө пунктунун ачылышы Кытай өкмөтүнүн 2024 жылга карата планына киргизилгенин, эми Кытай тараптын ички процедураларынын аякташы күтүлүп жатканын канааттануу менен белгиледи. Ошону менен бирге ал Барскон Уштурфан Ак суу авто жолунун каттамынын тенин түзүүнүн үстүндө иштеп жатканын кошумчалады деп айтылат маалыматта. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө президент Садыр Жапаров Си Цзиньпинди өзүнө ыңгайлуу учурда Кыргызстанга иш сапар менен келип кетүүгө чакырды. Өз кезегинде Си Цзиньпин белгилегендей, Кытай өнүккөн Кыргызстанга кызыктар жана жүргүзүлүп жаткан реформаларда өлкөнү колдойт. Кытай тарап Кыргызстан менен бардык багыттар боюнча өз ара пайдалуу кызматташтыкты бекемдөөгө даяр. Ошондой ал өз ара сооданы 2 эсеге көбөйтүүнүн маанилүүлүгүн жана Кыргызстандан экологиялык таза продукцияны импорттоо үчүн Кытай рыноктарынын ачык экендигин белгиледи. Ошону менен бирге Кытайдын лидери Ош-Кашкар авиакаттамынын ачылышын колдоого даяр экендигин айтты. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоору тууралуу айтып жатып, Кытай лидери жакында бул долбоорду биргелешип жылдырууда кызматташуу жөнүндө 3 тараптуу өкмөттөр аралык макулдашууга кол коюу укуктук негиз түзгөнүн белгиледи. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар энергетика, транспорттук, логистикалык, инвестициялоо жана маданий-гуманитардык тармактардагы кызматташуу маселелерин козгошту. Жолугушуунун жыйынтыгында эки өлкөнүн ортосундагы айыл чарба продукциясын экспорттоо, регионалдык өз ара аракеттенүү жана жалпыга маалымдоо каражаттары жаатындагы кызматташтыкты кеңейтүү тууралуу документтерге кол коюлду. Булак Супер Кежи. Путин ШКУ ичинде улуттук валюта менен эсептешүүгө өтүү демилгесин кайра көтөрдү. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер өз ара эсептешүүдө улуттук валюталарды колдонуу практикасын жакшыртып жатат. Бул тууралуу Владимир Путин билдирди. Ал Астанада өтүп жаткан бирикмеге мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңештин жыйынында сүйлөгөн. РФ лидери 2024 жылдын алгачкы 4 айында Россия менен уюмдун коммерциялык операцияларды улуттук валюта менен ишке ашыруусунун үлүшү 92%дан ашканын белгиледи. Путин ошондой эле саммиттин катышуучуларына ШКУнун өз төлөм жана эсептешүү механизмин түзүү сунушун эске салды. Ал ошондой эле экономикалык блок үчүн жооптуу министрлердин, каржы министрликтеринин жана борбордук банктардын жетекчилеринин үзгүлтүксүз жолугушуулары соода менен инвестициялык мамилелерди өнүктүрүүгө олуттуу салым кошуп жатканын белгиледи. Эске салсак, Санкт-Петербургдагы Константиновский сарайында өткөн шериктештиктин бейрасмий саммитинде Россия президенти 2024 жылы өнөктөштөр менен улуттук валютада эсептешүүлөрдү кеңейтүү боюнча иш жүргүзөрүн билдирген. Биз шериктештик боюнча өнөктөштөр менен эсептешүүлөрдү улуттук валюта менен жүргүзүүгө өтүүнү жактайбыз. Бул биздин мамлекеттердин экономикалык жана финансылык суверенитетин ишенимдүү камсыз кылууга мүмкүнчүлүк берерине ишенебиз деген Путин. Булак Спутник Кежи. Жапаров Кыргызстан Палестин Израиль маселесинде эки элге эки мамлекет принцибин колдойт. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн 4-июлда Казакстандын Астана шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынында Ауганстандагы жана Газа секторундагы жаңжалдар тууралууда билдирүү жасады. Жапаров Ауганстандагы туруктуулук жана тынчтык чөлкө мүчүндө маанилүү экенин белгилеп, Кыргызстан бул өлкө менен достук мамилени өркүндөтүүгө даярдыгын кошумчалады. Тынчтык маселеси демекчи, Кыргыз Республикасы ошондой эле Газа секторундагы аскердик аракеттерди тез жана толук токтотуу жана гуманитардык кризисти чечүү боюнча дүйнөлүк коомчулуктун, адегенде буунун коопсуздук кеңешинин аракеттерине толук кошулат. Кыргызстан буунун резолюциясына ылайык
Эки элге эки мамлекет принцибинин негизинде Палестин-Израиль жаңжалын тынчтык жолу менен жөнгө салууну жана саясий диалогдун башталышын кубаттайт. Мында жайгын тургундардын жана жарандык инфратүзүмдү коргоого алган аралык гуманитардык укуктун принциптерди жана нормаларды сактоонун маанилүү экендигин белгилейбиз. Кыргыз Республикасы Палестин элинин өзүн өзү аныктоого, өз мамлекетин түзүүгө жана толук кандуу мүчө катары буга кирүүгө болгон ажыратылгыс укугун колдойт, деди Садыр Жапаров жыйынында. Садыр Жапаров 2 июлда Чолпон Ата шаарында Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш менен жолугушууда Газадагы жана Украинадагы кырдаал тууралуу пикирин билдирген. Анда ал сектордогу кырдаал жөнүндө айтып жатып, Газада 10 миңдеген балдардын жана аялдардын каза болушу жана ал жердеги абал адамдык жана гуманитардык укуктун бузулушу деди. Израиль-Палестин жаңжалынын таржымалы Израиль мамлекети пайда болгон 1948 жылга чейинки доорго Осман империясына Британ оторчулугуна барып такалат. 1967 жылы 6 күндүк согуштан соң Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңеши эки элге эки мамлекет планын камтыган резолюция кабыл алган. Ага ылайык Израилди 1949 жылкы чек ара менен калтырып, ал согуш маалында көзөмөлүнө алган аймакта Палестин мамлекетин түзүү сунушталган. Израилдин аймагында калган палестиндер Палестинага, Палестинанын аймагында калган еврейлер Израиль тарапка өтүшү керек эле. 2023 жылы Газадагы согуш тутангандан бери эки элге эки мамлекет концепциясын жандандыруу чакырыктары көбөйдү. Улуттар уюмуна мүчө 143 өлкө Палестинаны өз алдынча мамлекет деп эсептейт. Алардын арасында Кыргызстан да бар. Согуш 2023 жылы 7 октябрда Хамас Израилдин аймагына кол салганда башталган. Ошол күнү 1200дөй киши өлтүрүлгөн. 250дөй кишини согушкерлер Газага барымтага алып кеткен. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемесинин соңку маалыматына караганда ошонон бери Израилдин чабуулдарынан 38 миңдей кишинин өмүрү кыйылды. Дагы көптөгөн киши уранды астында калган болушу ыктымал. Анклавдын 2,3 миллионго жакын калкынын көбү улам бир аймакка барып качкын болуп жашоодо. Эл аралык уюмдар Газа калкын ачарчылык да тооруп турганын айтууда. Согуштун айынан Израилдин дарегине Палестин калкына карата геноцид тууралуу айыптоолор айтылууда. Өзү антип айтууга эч негиз жок экенин белгилеп, Хамасты жок кылмайынча өз коопсуздугуна коркунуч сакталып тура беренин билдирүүдө. Булак Азаттык.